Урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүн баарыбыз эле эми башка банкты колдонуп калдык да. Ар бирөөдү гыйбат кылганыңда, бирөөдүн артынан ушак кылганыңда, бирөөдү акарат кылганыңда, эм банкыңдан, Оптима банкыңдан, Демир банкы сен акчаңды сен гыйбат кылган, сен сөккөн, сен жамандаган адамдын счетуга которо берсе эмне кылмаксың? Сүйлөй белең. Бул дүйнөдөгү акчаң, арзыбаган сом тыйын тыпырың, акыреттеги намаз, орозо, зекетиңден кымбатыраакпы? Аллах Кур'анда ла ягтаб ба'дукум ба'да. Бириңди бириң гыйбат кылба. Аюхиббу ахадукум ан яакула лахма ахиhi майтан факарихтуму. Арабызда бирөөбүз каза болуп калса, топтолуп алып этини жейбизби? Өлгөн адамдын этин жеш кандай жийиркеничтүү? Бир мусулмандын этин жебейбиз го. Гыйбат кылып ошонун этини жегендей. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, чайханага барабы, кафеге барабы, башка жерде салат катары гыйбатта. Чочкон эт десең жийиркенет. Адалбы деп коет да. Чайхана адал экен дейт. Бирок жеген адамдын этин жеп атпайсыңбы гыйбат кылып?